Кутмандуу күнүңөр менен достор. Билесиңизби KG долбоору дагы бир ирет өзүнүн түз эфирин Instagram'дан баштап аткан учуру. Достор, бүгүн сиздер менен биргеликте биз өспүрүмдөргө сексуалдык кол салуулар боюнча сөз кылабыз. Бизде конокто никелер жана зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева эже. Гүлбарчын эже, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Гүлбарчын эже, ошол бүгүн биз сиз менен өспүрүмдөрдө сексуалдык кол салуу боюнча баарлашууну туура көрдүк. Себеби бизге келген окурмандардын көбүнүн суроосуна караганда бул тууралуу маалыматы жок экен да. Ошол сексуалдык кол салууга кабылган учурда дагы мен ошо кабылып жатам деп да ойлошпойт экен. Ушул боюнча биринчи кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Бул сексуалдык кол салууда эмнени айтабыз? Кандай учурлар кол салууга кирет? Өспүрүм балдардын негизи эле ар бир адамдын, ар бир аялдын жеке кол тийбестик укугу бар да. Жеке кол тийбестик деген бул эмне? Анын ар бир адам жаралгандан баштап ар бир биздин балабыз өзүнүн денеси, өзү, анын кызыкчылыктары өзгөчө болуп эсептелинет. Анын дене боюна бир гана сексуалдык жактан кол салуу турсун, ошо бир арам ой менен, кызыгуу менен баланын денесине караганга эч кимдин укугу жок кол салмак тургайчы. Биз кыздарыбызды бүгүнкү күндө ушундай өзгөчө бир кооптуу мезгилде жашап жатабыз. Бир гана кичинекей кыздарыбызды эмес, эркек балдарды дагы сексуалдык кол салуулардан токтото албай, баягы коргой албай калдык да. Ошондуктан биз балдарыбызга кичинекейинен тарбия берип баштаганда алардын дене бою, анын ою, анын эркиндиги, анын жеке кол тийбестигине эч кимдин кол салууга укугу жок деп, бир гана кол салуу дегенде кармаса, ага бир ыплас аракеттерди кылмак тургай, эч бир адамдын аны ушундай кызыгуу жаман ниет менен баланы караганга дагы, кызыгуу менен караганга да, баланы эмес, ар бир кызды, өспүрүмдү караганга эч кимдин акысы жок да. Бул мыйзам тарабынан корголгон да. Анан бирок ошо тилекке каршы бүгүнкү күндө ушу сексуалдык кол салуулар, зордуктоого, жыныстык катнашка аракет кылуулар тилекке каршы орун алып келе жатат. Мындай кылмыштар балага жасалган учурда бул зордуктоо деген эмне? Чоң аялды болобу, кичинекей баланы болобу, зордуктоо деген эмне? Бул деген күч колдонуп, зомбулук колдонуп, эркиндигине каршы, кызыкчылыгына каршы күч колдонуп жасоо, сексуалдык жыныстык катнашты жасоо бул зордуктоо болуп эсептелинет да. Бул өзгөчө мыйзам чыгаруучулар биздин өзгөчө бир оор кылмыш болуп эсептелинет зордуктоочу. Мына ошондуктан биз бардыгыбыз ушул нерсенинге каршы иштегенге кыздарыбызды, өспүрүм кыздарыбызды, жалпы эле аял затын, кичинекей балдарды коргоо жаатында аракеттер көрүлүшү керек. Мисалы, зордуктоо Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 129-беренеси зордуктоо деп аталат. Ал 4 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү чоң аялга зордуктоо жасалган учурда 18ден өйдөгү. Экинчи бөлүгү болсо бул өспүрүмдөргө карата, кичинекей балдарга карата. Анан дагы бир оор бөлүгү бул топтук зордуктоо болуп эсептелинет да. Бул өспүрүмдөргө карата зордуктоо жасалган учурда же кичинекей кызга карата зордуктоо бул өтө оор кылмыштардын катарына кирет дагы. Кылмыш иши козголгондон кийин эч качан токтотулбайт бул иштер. Токтотулбашы керек. Тараптардын элдешүүсү деген бар. Баягы кылмыштын курамы жок деп ар түрдүү себептер менен бүгүнкү күндө токтотулуп калып атат да. Иш козголгондон кийин тараптардын элдешүүсүнө дагы туура дал келбейт бул, ар кандай башка себептерге да дал келбей, сөзсүз түрдө бул учурда жанагы зордукчу адам жазасын алыш керек. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын мыйзам кылмыш жана жаза кодексинде сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери 130-берене, сексуалдык аракеттерге
эмгекке мажбурлоо 131-бирине 16 жашка толо элек жаран менен жыныстык аракеттер, жыныстык мүнөздөгү башка аракеттер, ыплас аракеттер деген сыяктуу нерселер, мына ушундай бир нече статья жоопкерчилиги каралган берилет. Сиз өз жакшы пикир айтып кеттиңиз да, бул ата эне балага ошо кандай учурлар бул сексуалдык кол салуу экен жаш кезинде түшүндүрүш керек деп айттыңыз да. Демек бул боюнча кол салууга кабыл болгон балдарды ошол түшүнүүгө маалыматы жок деп айта алабызбы? Маалыматы жок, анткени жаш курагы кичинекей болгондуктан жаш бала ага карата сексуалдык зомбулук жасалып жаткандыгын түшүнбөйт да. Түшүнбөйт. Ошондуктан бүгүнкү күндө бир мамлекеттик деңгээлде чоң чаралар көрүлүшү керек да. Көрүлүп жатат, баягы коом жалпы көзөмөлдөп мындай кичинекей балага карата сексуалдык кол салуу болгон учурда мамлекеттик эмес балдар боюнча бардык уюмдар, гендердик уюмдар, эл аралык уюмдар бардыгыбыз биригип көзөмөлдөп, адвокаттар, коргоочулар бекер иштеген про боно деген Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү БОЭП прондун алкагында ошо сексуалдык зомбулукка кабылган өспүрүм кыздарга, балдарга карата бекер иштеп бере турган коргоочулар, про боно коргоочулар тобу иштеп жатат. Ошондуктан бул сексуалдык зомбулук болгон коомдук мүнөзгө ээ да. Бул эч качан токтотулбайт. Айыпкер сөзсүз түрдө жазасын алыш керек. Анан ошо кичинекей балдарга, ошо жаш курагы кичинекей болгондуктан өзүнө сексуалдык мамиле жасалып жатканын түшүндүрбөйт. Ошондуктан бүгүнкү күндө интернеттин заманында жашап жатабыз. Ар түрдүү көп нерседен, балдарды зыяндуу нерселерден коргоо өтө кыйын болуп жатат. Эшиктин алдына жарым саатка чыгара албай калдык баланы. Ошондуктан баланы сөзсүз түрдө үйрөтүш керек. Сенин денең бул сен үчүн эң баягы сенин кызыкчылыгың, сенин денеңе эч кимдин кол салууга акысы жок. Караганга акысы жок. Бул тырмагынын учу менен сага кол тийгизмек турсун, сени бир башкача көз караштар менен караганга эч кимдин акысы жок. Эгер ошондой бир чоң адам, эркек адам сени карап жатса, өспүрүм кыз болобу, баарына түшүндүрүшүбүз керек да. Сен дароо чоң ата эне менен баланын ортосунда ишенчиликтүү байланыш болуш керек. Бардыгын ачык айт. Бардык учурда өзүңдүн кызыкчылыгың, өспүрүм кыздарга өзгөчө айтышыбыз керек, сенин кызыкчылыгың биринчи орунда. Сенин денең сен үчүн өтө баягы эч кимдин кол тийбестиги бар. Эч кимдин сага кол тийгизгенге акысы жок. Кол салмак турсун деп, ошол учурда кандай коргонуу керек? Кыздарды да спортко беришибиз керек. Жардам сурап кайрылганга үнүн бийик чыгарып, кыйкырып, эч нерседен коркпой, бир ошол акыбалдан өзүн алып чыгууга бир альтернативдүү бир механизм катары кыздарыбызга дагы ушул нерсени үйрөтүшүбүз керек болуп атат да. Бул биздин менталитет ошо баласы менен сексуалдык темада сүйлөшүү бир аз артта калгандан ошо канча жаштан баштап айта башташ керек? Бүгүнкү күндө ошо келгенден баштап эле акырындап түшүндүрүш керекпи? Бүгүнкү күндө туура келип атат. Бир 10 жашынан баштап баланы 6 классынан баштап биз дайыма бул сексуалдык, репродуктивдик ден соолукту жабык катары нерсе катары карап келгенбиз да. Жок, бүгүнкү күндө ошо баланы өзүн коргой билүүгө, өзүн көп нерседен, көп жерден өзүн коргоп, өзүнүн жеке пикири болуп, ушундай бир өнүккөн ар тараптуу баланы тарбиялаш үчүн биз балабыз менен ачык олтуруп эле сүйлөшүшүбүз керек. Эч кандай уяты жок. Анткени коом бүгүнкү күндөгү жанагыдай мамилелер ушуну талап кылып атат. Анан коом баарыбыз кайдыгер карабай, ошо айыпкер сөзсүз мыйзамдуу түрдө жазасын аягына чейин алыш керек. Бул оор кылмыш болгондуктан коомчулук баарыбыз ошондой жүрүм туруму башкача адамды байкап калсак, ошонун аркасынан сая түшүп, идеология, массалык маалымат каражаттары тарабынан ар бир биздин коомдун мүчөсү ошо бир ушул нерсе менен күрөшүшүбүз керек болуп атат да. Ушул баланын сексуалдык кол салууга кабыл калышына бирден бир себеп ата эне экен да, жана ошол эле көбүнчө туугандарынан кол салуу болот экен, билбей эле тыштап коюшат экен да.
ата эне буну кантип алдын алыш керек? Ошо ишенип эле бирөөгө тыштай берген болуп баланы тилекке каршы жанагы изилдөөлөргө ылайык биринчи сексуалдык кол салган өспүрүм кыздарга кимдер болуп атат? Кичинекей кыздарга бул өгөй ата болуп атат да, биринчи. Андан кийин туугандардын балдары, анан кошуналар. Ушу 3 субъект бөлүнүп чыкты. Анан болсо сексуалдык зомбулуктар көбүнчөсү биз үчүн эң ыйык жер, балабызды коопсуз сезген, балам коркунучта эмес, кызым коркунучта эмес деп сезген жер бул үй да. Ушу үйдө көбүнчө изилдөөлөргө ылайык жасалып атат. Үйдүн тегерегинде, эшиктин алдында ойноп атканда, кай жерде болсо дагы ошо бүгүнкү күндө. Анан ошо туугандарга да ишенбеген мезгилге жеттик. Анткени эң биринчи ишенген жакын адам ата эне. Анан ата эне менен баланын ортосунда аябай бир тыкыз байланыш болуш керек. Бала кандай проблемага кабылса дагы, кандай көйгөй башына түшсө дагы чуркап келип ата энеге ачык коркпой айткандай болуш керек. Биз көбүнчөсү бала менен бир ортодо бир дайыма аны урушуп, күнүмдүк жумуштарыбыз менен алаксып дайыма балага карата көңүл бурууну экинчи орунга чыгарып коет экенбиз да. Мен жумуш иштеп атам, мен акча таап келип атам, балаңды же чоң апасына айтабыз, же башка туугандарга айтабыз, баланы тыйыл театрга апарып койчу депчи. Бул деген бала менен жакын ишеничтүү мамиле түзүү атага да энеге дагы ошол эле бала үчүн убакыттап театрга өзү жетелеп баруу менен чоң апасынын колуна карматып театрга апарып койчу, мен акча таап атам деген ортосунда чоң айырма бар экен да. Баланы анан баягы мектептен бир күнөө кетирсе, апам урушат деп жашырып айтпай койгондон атам урушат деп. Анткени биз бала менен анын ушундай жакындык байланышта сүйлөшпөй, ачылтпай, дайыма урушуп, дайыма баладан талап кылып, анан ушул тарбиянын кесепети бүгүнкү күндө бала жашырып, акырын башка бирөөгө ишенип, досторуна көбүрөөк ишенип, же болбосо баягы үйдө мээрим болбосо, анан бала жанагындай өзгөчө кыз балдарга жана көчөдөн улуу эле эркек адамдар бүгүнкү күндө бир аябай коом бир кайра жаралуу, бир кайра ойлонуу, бир ушундай мезгил болуп атат. Ушу анан көчөдөн бир эркек адамдар улуу болобу, кичүү болобу, же бир чоң эле 18-20 жаштагы адам болобу, жылуу сөз балага айтса, бала баягы мээрим издеген бала ошол адамды, ошол адамга болгон ишеничи көбөйүп, жанагындай жаман жолго түшүп кетишүүсү, же кыздар көбүнчө үйдө мээрим көрбөгөн кыздар ошо көчөдөн бирөө жакшы сөз айтып койсо ошого ишенип, анан алданып калган учурлар да ушул себептен да. Ошондуктан өзгөчө кыз бала болобу, эркек бала болобу, ата эне менен баланын ортосунда ишеничтүү, мен сенин досуңмун, мен сенин апаңмын, мен сенин сага кам көрөм, мен сага мээрим төгөм, мен сенин атаңмын, мен сен үчүн баарымын, кандай маселе болсо дагы мага чуркап келип айт деп баланы ушундай тарбиялашыбыз керек да. Анткени зордуктоо кайсыл убакта соттор карап аткан учурда зордуктоо катары карайт. Күч колдонуп, эркине каршы аракеттер жасалса зордуктоо. Ал эми ишеничинен пайдаланып аял адамдын анын алдоо жолу менен эгер зордуктоо болгон болсо, анда жеңилирээк берене каралып калат. Мисалы 132 берене баягы ыктыярдуу жашы жети элек өспүрүм менен ыктыярдуу жыныстык катнаш деп каралат да. Демек зордуктоо катары каралбай калат. Көрдүңүзбү? Зордуктоо оор беренеге кирет. 132 16 жашка толо эле жаран менен ыктыярдуу сексуалдык байланыш деген бул кичине жеңилирээк жазаны алып калат да. Ошондуктан баягы акырын жылуу сөз сүйлөп өспүрүмдөрдүн, кичинекей кыздардын ишенчилигине кирип
же болбосо ошол эле чоң аялдын чоң кыздын ишенчилигине кирип ошол аракеттерге барса, бул деген көрдүңүзбү кандай кесепеттерге алып келип атат да. Демек, ошон үчүн бала менен, кыз бала менен, эркек бала менен баардыгыбыздын балдарыбыздын ата эненин ортосундагы тыгыз байланыш, ишеничтүү мамиле бул зомбулуктардын көп түрүнөн сактап калат. Ошол зомбулукка кабылган күндө деле жаш баланы акыл эс жете элек бул өзү эле ойлоп табылды деп ишенишпейт экен да ата-энелер. Бизге жазган окурмандар ишенбей атат сөзүбүзгө деп. Ушул учурда бала эмне кылыш керек? Ушул учурда бала сөзүнө ишенүүтөн болбойт деп ойлойт экен да ата-энелер. ошо кээ бир ата-энелерде ушундай бир адат бар экен. Муну изилдөөлөрдө көргөздү. Бул менин балам сексуалдык байланышка катнашка кабылган жок. Кээ бирөө чычалап да мойнуна алгысы келбейт экен. Баланы баягы баласынтып пикирин да укпай коет экен. Ошол учурда бала мектепте өспүрүмдөр менен иштөө боюнча тескөөчү ИДНдер бар. ИДНге барыш керек. Мектептеги соцпедагог класс жетекчисине айтса болот да. Окуучулар кичинекей балдар болсо, кичинекей балдарды эми ушу дагы эле ата эненин жоопкерчилиги, ишенбей койбош керек. Бала ошондой нерселер жөнүндө кеп кылган болсо, аны сөзсүз түрдө доктурга, психолог алып барса, бала ачылып айтып берет. Кичинекей баягы коркунуч жөнүндө кичинекей эле белги, сигнал болсо, аны ошол боюнча таштабаш керек да. Ошо ата эненин өзгөчө көңүл буруусунан биз балдарды көп зомбулуктардан, көп жаман нерселерден сактап калабыз. Бүгүнкү күндө баарыбыз кандай болуп калдык? Жумушка алаксып эле, жумуштун кулу болуп, балдарыбызга руханий жактан да тарбия бере албай калдык. Материалдык жактан мен камсыз кылып атам деп ошол көз караш менен чектелип атабыз. А бала ошо руханий жактан суусап, анан ата эне менен ортосунда байланыш алыстап, анан жанагы көчөдөгү адамдарга ишенүү, досторуна ишенүү, жаман бир топторго ишенүү деген ушул жактан келип чыгат да. Көп кыздар интернет жок болчу да гүлбарчын чоңойгондон кийин жаш кезинде сексуалдык кол салууга туш болгонун байкашат экен да. Бирок ата энелердин айтса, убакыт өттү, сага эч ким ишенбейт, ким эле кой, айтпай эле кой деген сөздөр бар экен да. Убакыт өтсө деле ошону кайра ишти козгосо болобу? Жаш кезинде кичинекей кыз өспүрүм кезинде сексуалдык кол салуу болуп, бирок убагында баягы ата энесине айтпай калып убакыт өтүп кеткенден кийин далил жок да. Көбүнчөсү ушу сексуалдык зомбулукка кабылган кыз келиндер, өспүрүм кыздардын ата энелери сот процессинде эмнеге акыйкаттыкты таба албай атышат, анткени далилдердин көбү жуулуп кетет экен да. Демек, далилдерди эң биринчи сакташ керек. Бул кийим, тытылган кийим болобу, ошол убакта кийип турган кийим, ич кийим, муну эч качан жуубаш керек. Баланы дароо жуунтпаш керек. Сөзсүз түрдө милицияга, анан милицияга кайрылса дароо 72 сааттын ичинде дарыгер текшерет дагы. Дарыгер жанагы ошо зордуктоого кабылган учурда 72 саатка чейинки убакыттын ичинде жанагы жыныстык жол менен жуга турган оорулардын, ВИЧ жугуп калуунун, жана башка жаман оорулардын жугуп калуунун алдын алса болот. Ошон үчүн чоң кыздар деле биздин аялдар бул өтө латенттүү кылмыш болуп эсептелинет да. Латенттүүлүк деген жашыруун. Бул бизде аябай көп болуп атат. Сотокто жашыруун, эмне үчүн жашыруун, эл эмне дейт деген баягы уят сөздөн кошуна, дос, тууган, ата энеме эмне дейт деп кээ бирөө айтпайт. Ошол учурда уялбастан айтыш керек, медициналык кызматкерге, дарыгерге кайрылыш керек. 72 сааттын ичинде күтүүсүз кош бойлуулуктун алдын алып калууга болот. ВИЧ, СПИД, жыныстык жол менен берилүүчү оорулардын алдын алып калса болот. Дароо доктур, милициядагы дароо баягы соттук медициналык экспертизага жиберип, кийимдерди баягы тиешелүү биологиялык нерселерди дагы анан дарыгерлер текшерип, дароо дарылап 72 саат өткүчөктү көп оорулардын, жаман оорулардын алдын алып калса болот. Ушул өзгөчө маанилүү. Ошо жанагы стереотиптер жол бербей жатпайбы, эл эмне дейт деген, элден уялуу дегенчи. Анан ушу өзүн психологиялык жактан жеңип, күч өзүнө таап, ошо баягы жазасыз
калган нерсе кайра кылмыштуулукка түртөт да, баягы кылмышкер жазасыз калса, эртең барып дагы бир башка адамга кол салат. Ушундай да нерселер бар да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө милицияга кайрылыш керек. Милицияга кайрылган учурда бул жыныстык кол салуулар менен, сексуалдык кол салуулар менен байланыштуу кылмыштар конфиденциалдуу, жашыруун, купуя түрүндө сакталат. Ал берилген маалыматтар элдин баарына жайылып кетпейт. Мыйзамда ошондой жазылган, анонимдүүлүк бар. Ошон үчүн зордоктоого эч кимибиз жетпейли, кабылбайлы, балдарыбызда кабылбасын. Бирок тилекке каршы кабылган учурда ошо дароо кийимдерин жууп салбай, милицияга айткандан уялбай, дарыгерге кайрылгандан уялбай, дароо кайрылып кам көрүш керек да. Көбүнчө да ата-эналер күнөөлөшүп атканда өздөрү ошо балдарын азыркы модадан таланбай кыска кийимдерди кийгизип ушу зордоктоочу адамдын көзүнө аны курмандык катары көрсөтүп берет. Ушу баланы да кийимдерине, жүрүм-турумуна да көңүл буруш керек, бул барчасы алдын алуу үчүн. Баланын кийимдерине баягы ар бир адам өзүнө жарашыктуу, биз мындай кийин, андай кийин деп айта албайбыз да. Ар бир адам өзүнө жарашыктуу, ар бир бала, өспүрүм өзүнө жарашыктуу кийимдерди кийгиси келет да. Анан бул жакында эле бир көргөзмөдө болду го, баягы сөзсүз эле кыска кийинген адам, же болбосо сөзсүз эле тигил көчөдө көп жүргөн адам, кыздар кабылып аткан жок зордоктоого. Буга деген эч ким үйүндө отурган жанагы кичинекей балдарга кол салуу каякта болуп атат, үйдө болуп атат деп атабыз. Ошондой эле жынсы кийип баратып жаткан кыз деле кабылып атпайбы? Ошондуктан бул кийимге байланыштырып баланын баягы самооценка деп коет, өзүнө өзү баа берүүсүн дагы төмөндөтпөш керек. Биз мен каалаган кийимди кийесиң, мен каалагандай жүрөсүң деп баланын оюн чектебешибиз керек. Бүгүнкү күндөгү замандын талабы чечкиндүүлүктү баладан, өзүн коргой билүүнү, өзүнүн ой максаттарын ишке ашыра билүүнү деген талап кылып атпайбы бүгүнкү заманчы. Биз баланы чектей берсек, мен кийген кийимди кийесиң, мен деген жерге турасың дей берсек, баланын өзүнө өзү баа берүүсү, самооценка деп коет орусча, ошол нерсе төмөндөп, бала өзүнө өзү ишене албай, бирөөнүн көз карашынан дайыма көз каранды болуп кыз баланы биз үйдөн көп урушсак, ага отур, дайыма эле биз көрсөтмө берип, мен айткандай болот, мен айткандай басасың, мен айткандай дейсиң дей берсек, кыз бала келечекте, биз аны келечектеги жертва орусча айтканда, баягы үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы катары тарбиялайт экенбиз да. Турмушта кезиги келе атпайбы? Чечкинсиз болуп калат кыздар көбүнчө. Дайыма бирөөнүн көз карашынан көз каранды болуп калат. Биз ошон үчүн кыз балага өзүнө өзү ишене билгендей, өзүнүн жеке пикирин ачык айта билгендей, өзүнө жарашыктуу жашынакай кийимди өзүнүн тандоо укугу бар, жубайын тандоо укугу бар. Ар бир адамдын эркиндиги бар төрөлгөндөн баштап. Биз ушул нерселерин балага чектебешибиз керек. Анткени баягы укук деп биз балага дагы өзгөчө нерсени берип атабыз дейбиз. Бул мындай эмес. Биз цивилизациянын бир бөлүгүбүз. Коом өнүгүп атат, глобалдашып атабыз. Анан биздин балдарыбыздан дагы өзүнө өзү ишеничиликтүү болууну, өзүнүн жеке пикирин ачык айта билүүнү, өзүн коргой билүүнү заман талап кылып атат. Анткени тил үйрөнүп атат, чет өлкөлөргө чыгып атат, мүмкүнчүлүктөр да көп. Ошол эле убакта, ошол маалда бала жалгыз калган убакта өзүнүн пикирине ишенип, өзү чечим чыгара берип, өзүн коргой билгенди дагы бала үйрөнүш керек да. Бизге кечээ бир окурмандын апасы жазды, ошо баласы сексуалдык кол асуулууга туура кабылыптыр да, баламдан уже жийиркенип калдым дейт да, ошо кийинки жашоосу жок эле болуп калды мага депчи. Бул ата-эне ушул сексуалдык кол сала калган балдардан кээ бирлер жийиркенет экен да, ушуну айтуусун боюнча андан жашоосу болду, бүтү, бул эми адам болбойт деп ойлошот экен. Жок, бала үчүн эң ишеничиликтүү адам ким? Бул ата-эне. Эң жакыны ким? Ата-эне. Коргоону бала кайдан издейт? Ошо тарбияланып аткан үйүнөн издейт.
Кимге ишенет? Биз ушул балага жанагы эле бул ата энеге айтат элем, сиз ал сексуалдык кол салуу менен чектелип калбаңыз, балаңыздан жийиркенбеңиз. Балаңыз сексуалдык зомбулуктун курмандыгына айланды. Анан сиздин стереотиптик алдыгындай көз карашыңыздын курмандыгына айланып, баланын тагдырын биротоло талкалап коюшуңуз мүмкүн. Азыр балага колдоо көрсөтө турган кыз бала болобу, эркек бала болобу, колдоо көрсөтө турган эң жакын адамы ата эне. Сизсиз. Сиз анын келечеги алдыда. Сиз аны өкмөт ошо боюнча калтырып койбойт. Бизде балдарды коргоо уюмдар бар. Мэриянын астында балдарды коргоо борборлору бар. Социалдык педагогдор бар, психологдор бар. Жана мен айтып өткөндөй, коргоочулар пробоно бекер кызмат көргөзүшүп, акыйкаттыкты сот процесстеринде алып берип атат. Биздин коом бүгүн кайдыгер эмес, сиздин колдоочуларыңыз көп. Ошон үчүн сиз ошо кыз бала болобу, эркек бала болобу, эч качан жийиркенбеңиз. Ал психологко, жанагындай адистерге кайрылыңыз, бардык уюмдарга кайрылыңыз, балага чогулап жардам берели. Анын ошо зомбулукту эң бир ошол кайгыны биз андан унуттурушубуз керек баланы. Психологдор иштеш керек. Анан балага өзүнө өзү ишеничин, кең келечеги, ал бала азыр 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек. Сиздин колдооңуздан көп нерсе көз каранды болот. Биз мурда стереотиптерге болду, менин кызым же балам зордуктоого кабылып калса, мунун бүттү, эч кимге кереги жок. Жок, кыздык белги деген нерсеге байланабыз. Бул нерселерден биз чыгышыбыз керек. Анткени ошо кызды, баланы колдоп, эртең жашоосу ал тил үйрөнсө болот. Эң мыкты адис болуп чыкса болот. Ал бул дүйнөдө бүгүнкү күндө дүйнө бизге койнун ачты. Дүйнөдө эң жакшы нерселер бар. Дагы көп ийгиликтерге жетишип, ошо бала менен сиз сыймыктана турган деңгээлге жетише аласыз. Ошон үчүн сиз баланы ого бетер тагдырын талкалап жок кылып салбаңыз. Колдойбуз, биз да колдогонго даярбыз. Жана сиз балаңыздан жийиркенбеңиз. Сиз жийиркенем деген сөзүңүз үчүн уялышыңыз керек да. Сиз эң биринчи жанындагы жакын адамы сизсиз. Болду, бул өтүп кетти, муну менен жашоо чектелип калбайт деп психологдорго берип, ошол окуяны, коркунучтуу окуяны унуттурганга өзүнө өзү ишенип, андан ары кең келечекке умтулганга балага мүмкүнчүлүк бериңиз. Сиз стереотиптерден көз каранды болуп, эски көз карашты артка калтырып ыргытышыңыз керек. Урматтуу достор, бизде конокто никелер жана зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева бар. Гүлбарчын менен бүгүн биз өспүрүмдөрдүн сексуалдык кол салууларга кабылуусу тууралуу сөз кылып жатабыз. Кеңештерди алып берип жатабыз. Биздин убактыбыз да соңуна чыгып калыптыр. Гүлбарчын, биздин өспүрүмдөргө ушул атайын сексуалдык кол салууларга кабылган жаштарга ата-энелерге кандай кеңешиңиз, сунушуңуз бар? Ата-энелерге биринчи сунушум, биз баланын бул дүйнөдөгү эң жакын адамы ата-энебиз. Биз баланын алдында аны коргоого, ага мээрим төгүүгө, ага биздин Кыргызстандан бир жашынакай кыз дүйнөнүн эң күчтүү университеттерине бекер негизде өтүп кетти. Ошол кыздан сураганда, сенин ийгилигиңдин сыры эмнеде дегенде, үй бүлөдөгү ата-энемдин мээрими деп айтты. Үй бүлөдө ар бир баланы биз мээрим төгүп, күтүп, сүйүп, аны коргоп, багып чоңойтушубуз керек. Буга биздин моралдык жактан дагы, биздин мамлекеттин келечеги үчүн да, сиздин ошо үй бүлөнүн келечеги үчүн дагы, моралдык өзүбүздүн баягы өзүбүздүн алдында дагы ошо баланы төрөгөндөн кийин ошонун келечегине кам көрүүгө милдеттүүбүз. Ошондуктан балдарыбызды коргойлу. Эгер бир жазатайып ушундай сексуалдык кол салууларга кабылып калган учурда, эң биринчи жакын ишенген адамы биз аларды дароо адистерге көргөзүп, милицияга кайрылуудан жашырбай,
далилдер бул кийимдер, баланы жуунтуп салбаш керек, дароо милицияга алып барыш керек. Жанагы 72 сааттын ичинде дарыгер ар түрдүү жугуп кала турган жаман жыныстык жол менен берилүүчү оорулардан, венерикалык оорулардан сактап калат. Ошондуктан дароо чараларды көрүшүбүз керек. Психологдор иштейт. Анан ошо балабызды, кыздарыбызды кичинекей кезинен баштап ошо кичинекей коркунучтун учкуну пайда болгон учурда сенин кол тийбеш, эч кимдин кол тийгизгенге сени кол тийгизмек турсун бир кызыгуу жаман ой менен сени башка бир чочун адамдын караганга акысы жок деп үйрөтүшүбүз керек. Эгер ушундай коркунучтар пайда болсо, дароо мага келип айт. Мен сенин апаңмын, мен сенин атаңмын, мен сенин кеңешчиңмин, мен сенин досуңмун деп айтып бүгүнкү күндө тарбиялашыбыз керек. Анан көбүнчөсү спорт менен да машыктырып, бир өзүнүн коргоонун жолдорун дагы үйрөтүшүбүз керек окшойт. Анткени аябай мамлекеттик деңгээлдеги чоң көйгөйгө айланып атат балдарга сексуалдык кол. Биз коомдун ар бир мүчөсү, өзүбүз ошо ата энебиз, кайра коомдун мүчөсүбүз. Мындай окуяларды кошунабызды болобу, көчөдөн көрүп калсак да кайдыгер болбой, дароо биз коомчулук жапырт бүгүнкү күндө каршы турушубуз керек болуп атат бул нерселерге. Урматтуу достор, биз бүгүн өспүрүмдөргө сексуалдык кол салуулар боюнча сөз кылдык. Сиздерге никелер жана зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаевадан кеңеш алып бердик. Биз сиздер менен коштошобуз. Гүлбарчын же, сизге чоң рахмат. Достор, кийинки эфирге чейин саламатта калгыла.